12 бөлүм. Пайдасыз болгонуна карабастан мактанууга туура келет. Теңирдин көрүнүштөрү жана аяндары жөнүндө сөз кылууга өтөйүн. Машаяка таандык бир адамды билем. Мындан 14 жыл мурун ал 3 асманга көтөрүлгөн эле. Ал денеси менен жогору алындыбы, же денесиз жогору алындыбы билбейм. Кудай билет. Мен ушундай адам жөнүндө билем, бирок ал денеси менен жогору алындыбы же денесиз жогору алындыбы билбейм. Муну Кудай билет. Ал адамдын бейишке көтөрүлгөндүгүн билем. Ал жерден ал адам сөз менен айтып жеткиргис. Адам айтып бере алгыс сөздөрдү уккан. Мындай адам менен мактана алам. Өзүм болсо алсыздыктарымдан башка эч нерсе менен мактана албайм. Деген менен мактангым келсе акылсыз болбойм, анткени мен чындыкты айтам. Кимдир бирөө мен жөнүндө уккан көргөндөн да жогору ойлоп албаш үчүн өзүмдү токтотуп жатам. Өзгөчө аяндарды алгандыгымдан улам. Менен синип кетпешим үчүн менин денемде тикенек бар. Менен синип кетпешим үчүн денемди кыйнап турууга шайтандын бир периштеси жиберилди. Менден аны четтетүүсүн өтүнүп Теңирге 3 рет сыйындым. Бирок ал мага мындай деди: менин сагы болгон ырайымым жетиштүү, анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Ошондуктан Машаяктын күчү менден орун алат деп өзүмдүн алсыздыгым менен артыгыраак мактанам. Ошондуктан Машаяк үчүн алсыз болгонума, кордук көргөнүмө, мукташ болгонума, куугунтукталганыма жана кысымчылыкты башымдан өткөргөнүмө ыраазымын. Анткени мен алсыз болгондо күчтүүмүн. Мактанып акылсыз болдум, бирок ошондой болууга мени силер аргасыз кылдыңар. Мени силер макташыңар керек эле, анткени мен эч ким эмес болсом да мыкты элчилерден эч жерим кем эмес. Элчиликтин белгилери силердин араңарда улуу чыдамдуулук, жышаандар, кереметтер жана кудурет күч менен көрсөтүлдү. Башка жыйындар менен салыштырганда силер эмнеден кем болдуңар? Силерге жүк болбогонум менен элеби? Бул айыбымды кечирип койгула. Мына мен силерге 3 рет барууга даярмын, бирок силерге оордук келтирбейм, анткени каалаганым силердеги эмес, силерсиңер. Балдары ата-энеси үчүн эмес, ата-энеси балдары үчүн мал-мүлк жыйнашы керек. Силер мен силерди сүйгөнчөлүк сүйбөсөңөр да, силердин жаныңар үчүн мен чын көңүлүм менен колумда болгондун баарын сарптаймын. Өзүмдү да аябаймын. Мындай деп коелу: мен өзүм силерге оорчулук келтирген жокмун, бирок куулук кылып, силерден айла амалы менен алып турдум. Жиберген адамдарым аркылуу силерден пайда көрдүмбү? Титтен силерге баруусун өтүнүп, аны менен кошо бир туугандардын бирин жибердим эле. Тит силердин бир нерсеңерди пайдаландыбы? Экөөбүз тең бир рух менен кызмат кылып жаткан жокпузбу? Экөөбүз тең бир жол менен бара жаткан жокпузбу? Алиге чейин силер бизди өзүңөрдүн алдыңарда актанып жатат деп ойлойсуңарбы? Машаякка таандык болгон биз Кудай алдында айтып жатабыз: сүйүктүү бир туугандар, мунун баары силердин ишенимиңердин бекемделиши үчүн болуп жатат. Анткени силерге барганымда силер мен каалабагандай абалда болбосоңор экен деп, мен өзүм да силер каалабагандай абалда болбосом экен деп корком. Силердин араңарда өз ара талаш тартыш, көрө албастык, ачуулануу, чыр чатак, жалаа жабуу, ушак, текебердик, тартипсиздик бар болбосо экен деп, кайра барганымда Кудайым мени силердин алдыңарда басынтпаса экен деп, буга чейин күнөө кетирип өздөрү кылган ыплас иштерин, ойноштук кылгандарын, адепсиздиктерин мойнуна алып өкүнбөгөн көптөр үчүн ыйлабасам экен деп корком.